Саламатсыздарбы? Суроо дагы деле келип, мындай бир нерсе бар да, кээде жакшы 10 ишти кыласың, арасында бир жаман иш болот да. Эмне үчүн оюн-зоок бизнесине дагы бул жакта бир жеңилдиктерди карап атасыңар? 453 статьяда турабы? Салык ставкалары дейт. Базалык ставкасы 4% өлчөмүндө оюн-зоок ишине салыктын ставкалары белгиленген базалык ставканын өлчөмүнүн чегинде министрлик кабинети тарабынан өзгөртүлүшү мүмкүн дейт. Нуржик Кадырович, негизи бул онлайн казиного тиештүү, азыр онлайн казино бизде деле жок. И биздин жарандарга тиешеси жок да бул. Өзүңүздөр билгендей, жанагы чектөөлөр бар биздин жарандарга ойногонго. Эмне үчүн анын ставкасын төмөндөтүп атасыздар дейм да, жанагы налог. Салыкка түшүш үчүн, мисалы үчүн азыр жанагы эмелердин серверлердин баары тең тышта турат да. Ошолорду бияка алып келиш, ошол жагымдуу шарт түзүп берүү. Бирок биздин жарандарга бөгөт аякта. Биздин серверлерге кире албайт алар. Эми жагымсыз ишке жагымдуу шарт түзгөндөн жагдай жагымдуу болуп кетпейт. Ушуга ишениңиздерчи? Бул киреше бөлүгүн толуктоштун максатынын бири да. Эми аябай жакшы өзгөртүүлөр бар экен. Бирок ошого окшогон бир арасында бирдеменин катып келгениңиздер түшүнө албайм дейм. Эмнеге эле ушул оюн-зоок бизнесине эле бир шарттар түзүп берип атасыздар, мен такыр түшүнө албайм. Балким менин акылым жетпейби буга? Балким бирөөлөрдүн кызыкчылыгы бар, эч эле түшүнө албай койдум ошону. Бул дагы мына экинчи окууда киргизилиптир. Мен азыр түңүнөн колдоюн деп атканмын, капыстан көрүп калгандагы кыжылатчылыгым болуп атат. Эми жобуңуз ушул да туурабы? Жагым шарт түзөбүз, киреше көбөйүш керек, тигилер жашырбай алып келиш керек дегендей. Ооба, ооба. Анда аттиң кап. Эми экинчи маселени караңыз, жанагы мен бай айтып кеттим. Бул жерде азыр укук коргоо органдарынан жок экен, ошол онлайн казино, электронный казино өздөрүнүн аттарын башкача айтат алар. Биз финансовый операция кылып атабыз, тигил эле бул эле деп. Эмне үчүн ушуга эч ким чара көрө албай атат, түшүнө албай атам да. Мен бай айтып кеттим. Башкалардын аттарын билебиз. Мына өлтүрүп кетти, аты чыгат, сүрөтү чыгат. Уурдап кетти, аты чыгат, сүрөтү чыгат. Тоноп кетти, коррупция кылды, аты чыгат. Же болбосо бир массалык балыкчыл маалыматтар уюштуруп атат, аты чыгат. Бирок эч качан ушундай адамдардын атын көрө элекмин да. Эмне үчүн ушуларга мындай өзгөчө мамиле болуп атат? Себебин айта аласызбы? Бул да экономикага байланыштуу маселелер. Нуржик Кадырович, өзүңүздөр билгендей, бул мыйзамды эметип атканда башында жанагы бинарный опцион деген тотализатор дегендер бизде бар эле, жана аялдамалардын четинде тургузуп алып, ошолордун баарын иштетип жүрүшкөн. Өзүңүздөр билгендей, биз лицензиялардын баарын чакыртып алганбыз. Азыркы күндө бир дагы бинарный опцион Кыргызстанда иштебейт. Биринчиси, экинчисинен булардын баарын тең бир жана кумар оюн зоок имараттын ичинде гана болот. Алардын баарын сыртка чыгарганга бөгөт коюлуп, тыюу салынган. Өзүңүздөр мынакей мыйзамды да колдоп бердиңиздер. Бул биздин жарандарга ошол жана бинарный опционго барып ойнош, кумар оюнуна кызыгып кетпешине багытталган мыйзамдардын бири болгон да. Ошондо азыр жана бинарный опциондордун баягы сиз айткан маселе бир күндө 40 бинарный опциондордун офистердин баары тең жабылган. Азыр Кыргызстанда алар жок. Ошон үчүн эгерде азыр жабыла турган болсо, азыр мыйзам чегинде алар жоопкерчиликке тартылат. Мурун биз келип мыйзамды сунуштаганда ошол мыйзам чегиндеги бөгөттөр коюуга мүмкүнчүлүк жок болгон. Азыр ошол мүмкүнчүлүктөр бар мыйзамда, ал толугу менен Финнадзордун контролунда жана Ички иштер министрлигинин контролунда болуп турат алар. Азыр алар жок. Азыр мындай эр жүрөк бир сөздөр айтылып атат да кээдечи, мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерди кайтып алабыз, базарларды кайтарып алабыз деп. Ушулардын бир ээсин таап, жоопко тартабыз, ушуга жол бербейбиз деп бир айтыла тургандар чыга бараңыздарда. Бар. Мен айтып атпаймынбы, азыр мыйзам бар. Мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат, эгерде андай аукциондорду ачып иштете турган болсо. Мисалы, точка и кофе дагы деле иштеп атат, бизге арыздар келип атат. Муну эмне үчүн айтып деле атабыз, көрсөтүп берди, өткөндө түз эфирдин бир депутатыбыз ойноп берди, утулуп берди 8000 сомго. Чара көрүлбөй атпайбы? Алардын ошон үчүн жанагы серверлери тыш жакта да. Жанагы мыйзамдын чегинде ошол серверлерди бияка алып келгенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сервер биякта болгондон кийин аны көзөмөлгө алса болот да. Эми бар бир сунушум, баягы сөздөрүңүздөргө ишенип, балким айрым депутаттар добуш берген, жылына 3 миллиардтан киреше табылат депчи. Казинодон андай киреше кирген жок. Айтат го сөзүңө жооп бер деген сөз бар да, мындай бир жигиттердин арасындачы. Сөзгө жооп бере албай калдык. Эми бир ушул биздин чакырык бүткөнчөктө өзүңүздөр мыйзам долбоорун даярдап келсеңиздер, казинону кайра жокко чыгарган. Тарыхта калат элеңиз да. Эгер ушул закон долбоорун даярдап келсеңиз, кийинки эмне алып келсеңиз да мен карабай туруп колдоп берем. Ушуга баралычы. Караңыз,
бизди ынандыргансыздар, жылына 3 миллиард деп. Азыр сурасам 100 миллионда түшкөн жок, туурабы? А бирок дагы деле үмүт менен дагы деле акчасын чыгарып берет, салыгын берет деп туруп жеңилдиктерди карап атасыздар. Мындан жакшылык болбойт, мен сизге гарантия берем. Кимбир айтмакчы, на спор пойдем дегендей, жакшылык болбойт, жөн гана курула үмүт да, курула үмүт. Ошон үчүн окшогон